Biz жүргөн айлы түн кайда, biz üzgün жыпар гүл кайда. Мен дайдан келсем болмок. Депутат деген сөздүгө ушунчалык жийиркенүү сезим болуп калыптыр элдечи. Бетине эле өзүнө деле айтам, ошол Абылгазиев премьер-министрге мен 3 ирет ушу кирип ошол курдак сыяктуу кээде мындай плов жасап берип кое алам. Романтиксизби ошондо же романтик эмессизби? Саламатсыздарбы, урматтуу Супер KG порталынын көрөрмандары. Порталдын галстуктар долбоору кайрадан алдыңыздарда. Бүгүн бизге дагы бир кызыктуу коногубуз келип отурат. Ал киши Жогорку Кеңештин жаш депутаттарынын бири Марлен Абдрахманович Маматалиев. Саламатсызбы, Марлен агай? Куш келипсиз биздин эфирибизге. Жаңы жылыңыз менен сиздин дагы. Бүгүн көрсөтүүнүн бир аз кичинекей шарттары менен тааныштыра кетейин, уруксат этсеңиз. Өзүңүз көрүп тургандай, бүгүн 3 журналист болобуз. Оң жагымда Жылдыз Жүскенбаева сизге курч суроолорду берип, сизге чабуул жасайм деп турат. Бактыгүл Султаналиева ар кандай кызыктуу суроолорду берип, сиздин жан дүйнөңүздү ачат. Ал эми мен Бекболот Сарбаев сизди жактап, сизди мактап, сизге ыңгайлуу суроолорду бергенге аракет кылам деп турабыз. Анда эмесе шарт боюнча биринчи суроону тандоо укугу сизге берилет. Анда эмесе сиз кайсыл журналисттин суроосун биринчи уккуңуз келип турат? Эми дароо эле курч суроолордон баштасак туура болот го. Андан кийин мүмкүн ошол суроолор ачык айкындык жаратып берет деп ойлойм да. Анда эмесе биздин биринчи сурообуз, сиз Республика партиясынан чыгып, парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттандыңыз да. Эмне себептен Мекеним Кыргызстан партиясын тандап алдыңыз? Мен 2015-жылы ошол сиз айткандай Республика ата журт экөө биригип бир партия болуп ошол багыт менен чыгышкан. Мен да ошол учурда ошол команда менен чогуу аттанып чыккам. Бирок ошол учурдагы биз бирден бир шарттардын бири айырмасы жок, ким кайсыл списокто болбосун, ошол утуп келсе, эң негизгиси элдин добушуна ээ болуп келсе, ал депутат болот деген ушундай шарт менен келген элек да. Тилекке каршы 2015-жылы шайлоо бүттү. Мен ушул Бишкек шаарында 14 кандидаттын арасынан эң биринчи орунду алып утуп келгем. Бирок тилекке каршы дароо эле депутат боло алган жокмун. Жанагы айтылган шарттардын, айтылган убадалары аткарылбай калды да. Ошо партия жактанчы. Анан мен 3 жыл отуруп калдым. 3 жылга чейин күтүп, 2018 гана араң ошол депутат болуп келдим да. Мен ошол мурдагы жанагы кетип калган, мындайча айтканда, шарттардын толук аткарылбай калган ушундай шилтемелерди эске алып, мен кайсыл партия болбосун, ошол мен өзүмдүн мен ошол списокко кириш үчүн акча төлөбөй, билесиздер, аны жашыргандан эмне айрым учурларда чоң акчага чейин төлөнүп атты. Ошолорду акча төлөбөй эле мен өзүмдүн тажрыйбамды, өзүмдүн болгон мээнетим менен чакырышса мен барайын. Бирок ошол эле учурда жанагы айтып кетилген республикада болбой, алдыңкы орундарга мени киргизсен, мен ошо менен барам деген шарт менен макулдашканбыз да. Ачык айтыш керек, эми бир топ партиялардан жакшы сунуштар түшүп атты. Эми бирок ойлонуш керек, жана 7% бул деген чоң шайлоочулардын ээсине, шайлоочулардын мындайча айтканда 140-160 миңге чейин алыш керек болуп калды. Анан бардык эле партияларга кирип алгандан пайда болбойт да. Эми максат ошол кайра депутат болуп барып, кайра элге кызмат кылуу болчу. Ошол шарттардын бири, эң жакшы шарттардын бири ошол Мекеним Кыргызстандан сунуш болуп калды эле. Мен ошол учурда ошол багыт менен кетип калдым да. Анан шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкканда өкүнгөн жоксузбу? Жок, өкүнгөндөн эмне? Мен мисалы ошол 2015-те кандай иштесем, өзүмдүн тажрыйбамды, өзүмдүн командам менен ошондой эле иштедим.
мен башка бир иштерге аралашпай эле өзүмдүн электоратым бар ушу Бишкек шаарында, ошо менен кайра жеңишке мындай айтканда утуп келдим. Эми мен ойлойм кайсыл багыт болбосун эл ошол учурда мени колдоп турду. Азыр деле мына эми шарттар болуп калса дагы шайлоо болсо эгер ошол менин электоратым өзүбүздүн командабыз бар десе барганга даярбыз да. Эч бир өкүнүү болгон жок. Мен негизи эле турмушта өкүнгөндөн алыс болом. Анткени эмне болбосун бул баардыгы Кудайдын буйругу менен болот. Демек ушундай буйрук болду, демек ушундай чечим болду. Аны кабыл алыш керек. Түшүнүктүү. Кийинки суроо менден болсун. Анда сиз парламенттеги эң жаш депутаттардын бирисиз. Ошол жаштыктын артыкчылыктары дагы болот экен, кемчиликтери дагы болот экен да. Бул сиз үчүн артыкчылык эмне, кемчилиги эмне болду? Биз жаш дегенде баардыгын эле мына жаштар келсин деп дагы мына элдин баардыгы талабы ошондой болбоду. Жана сиздин ошол сурооңузга уланта ошол заманда жаштар келсин деген жакшы мына элдин коомчулуктан ушундай жакшы талаптар болот. Анан ар бир партия ошол алдыга жаштарды койгонго аракет кылды да. Ошон үчүн басымдын баардыгы жаштарга коюлган. Анткени биз каалайбызбы жаштардын мындай иштегени, жаштардын көз карашы, жаштарды маселени чечүүдө, кандайдыр бир ыкмаларды чечүүдө алардын көз карашы мындай башкача болот да. Биз деле эртең убакыт өткөндө бизден кийинкилер дагы бизден кыйын болуш керек. Бул өзү негизи эле адамдын натурасы ошондой. Ар бир предыдущий поколение аны должно быть лучше дегендей, ошентип өзү негизи турмушта ушундай да. Анан эми жогорку кеңеште жаш депутат катары 2 жылда 2 жыл иштебедим. Ошо 2 жылда мисалы 13 мыйзам жаздым да. Мен ойлойм ал бир гана ошол жаштылыкта эмес, маселе ошол канчалык болбосун эчтекеден коркпой, мыйзамдардын баардыгы ошол коррупцияга каршы мыйзамдар болот, мыйзамдардын баардыгы ошол эл үчүн болот. Ошол жерде керек болсо ошол мыйзамдарыма каршы чыгып аткандар болду. Анткени мен кандайдыр бир бизнестерине же бир алардын жеке кызыкчылыктарына карама каршы келген мыйзамдар болуп калат да. Бирок ал мыйзамдар элге керек болчу, ал мыйзамдар мамлекетке керек болчу. Бул жагынан караганда ошол жана коркпой, эчтекеден неметпей умтулуп алдыга уруп кете берет экенсиң, жаштын ошосу жакшы экен. Албетте тажрыйбалуу аксакалдарыбызды, тажрыйбалуу байкелерибиздин алардын өтүп кеткен жолун, алардын кеңештерин, алардын сөз бизге мындай айтканда жашоо турмушта керек да. Мен айтайын дегеним, кандай болбосун, эгерде бир мамлекеттик кызматкерде жакта болобу же ошол эле мыйзам чыгаруу органда болобу, ал жерде жаштардын дагы бир дээрлик көпчүлүгү болсо, бирок жанагы возрастной, мындай айтканда аксакалдарыбыз дагы сөзсүз түрдө болуп туруш керек да. Ошондо биз жаштар алдыга умтулуп кете берет, биздин аксакалдардын кеңештерин, алардын басып өткөн жолдорун бизге акыл насааттарын айтып турса, андан мындай өтөр жакшы нерсе жок деп эсептейм да. Жакшы, бөтөнчө суроолорго кезекти берсек, жашоодо романтиксизби? Алсак, жубайыңызга үйлөнүү тууралуу сунушту кантип киргиздиңиз эле? Жана азыркы учурда жубайыңызга болгон сезимдериңизди айтып бересизби? Эми орустарда бир жакшы сөз барга, браки сочетающие на небесах дегендей эле, биз ар бир өзүбүздүн экинчи бөлүгүбүздү ушул Кудай өзү алып келип бириктирип коет. Ошого байланыштуу эле мен ошол өзүм жубайымды өзүм издеп, өзүм жактырып, сүйүп, анан ошол сиз айткандай турмушта жакшы көп нерсени көрдүк. Мына 20 жылдан бери чогуу жашап атабыз. Суукту дагы, ысыгын дагы баардыгын чогуу көрдүк. Албетте мага азыр ушул 4 кыз, анан 1 бала төрөп берди. Мындай айтканда ага чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Балдарым ар дайым өзүм жумуш менен эртең менен кетип кечине келем. Баардык үйдүк жумуштар, балдарымдын баардыгы ошол жубайымдын колунда калат. Ошого мен ойлойм тандоом туура эле болгон. Романтиксизби ошондо же романтик эмессизби? Эми кандай десем, романтик болуп жашыбызда романтик эле болуп жүргөнбүз. Эми азыр бир аз адан алыстап кетсе керек, бирок аракет кылам. Кандайдыр бир тойдо өтүм жана майрамдарда, туулган күндөрдө же жанагы 8 марттарда бир өзүнчө башкача, өзгөчө кылганга аракет кылам. Мисалы? Эми биринчиден ошол 8 март күнү мисалы тамак жасап бергенге мындай аракет кылам өзүм. Сен бүгүн эчтеке кылба,
мен өзүм кылып берейин дейм. Жанагы маселе белекте эмес, ошол маселе ошол көңүлдө деп эсептейм да. Ошол күнү ошол башкача өзгөчө көңүл буруп. Кайсы тамактарды жасай аласыз? Мен көп деле тамак жасай албайм, бирок ошол курдак сыяктуу кээде мындай плов жасап берип кое алам. Көптөн бери мындай бир жылына бир колуман келсе ошону жасайм да. Ата энебизге рахмат деп айтсам болот. Ошол кичине убагында үйрөтүп койгон болуш керек. Ошол калыптыр бар да кичине. Жогорку кеңеш кара түтүн боюнча токтом кабыл алган. Анын демилгечилеринин бири сиз болгонсуз. Анан токтом кабыл алынганына бир канча убакыт өтпөдү, бирок Бишкекти кара түтүн каптаганда, анан бул кара түтүндөн канткенде арылабыз? Бул эми азыр эң көйгөйлүү өтө чоң проблема болуп атат биздин Бишкек шаарыбызда. Бул жерде ошол бир жыл мурун атайын токтом кабыл алып, бул токтомду жөн эле оюнчук эмес да, бул ошол токтомду аткарылышынын алкагында ошол смог быйыл кичине болсо дагы азаймак эле да. Тилекке каршы ошол шайлоо болуп кетти, ага чейин жана ковид маселеси болуп кетип, ошол учурдагы ачык эле айтайын, бетине эле өзүнө деле айтам, ошол Абылгазиев премьер-министрге мен 3 ирет ушу кирип жазында азыр ковид башталып элек болчу. Азырдан баштап ушул иш-чараларды кабыл албасаңыз, кийинки жылдары будан дагы 2 эсе жаман болуп калышы мүмкүн деп ошондо бир топ кирген элем да. Тилекке каршы ал киши өзү да иштебей койду, иштей албай койду, же бирөөнү да иштетпей жакшы чараларды көрбөй коюптур. Ошол токтомдун бир дагы пункту аткарылбаптыр. Биз ушул өткөнкү жумаларда ошол азыркы премьер-министрдин милдетин аткаруучу Новиков менен чогуу ошол тоого чейин, тоодон үстүдөн кандай көрүнөт экен деп ошол жака чейин чогуу чыгып келип, чогуу карап, ошол жерде бир топ тапшырмаларды кайра берип, ошол биз берген токтомдун аткарылышын карап келгенбиз. Эмнеден пайда болуп атат? Албетте бул ТЭЦтен. Анткени 2017 жылы биз жана модернизация кылганда, ага чейин ТЭЦибиз газ менен иштечү да. Газ анан бир жакшы мындай өтө сапаттуу көмүрдү алып келип жакчу. Кийин биз жана модернизация кылганда толугу менен өзүбүздүн жана ата мекендик ишканаларга деп жасаганбыз. Бир жагынан мындай жакшы ой менен кылганбыз. Бирок башка жагын ойлобой калыптыр. Ошол азыркы учурда ошол көмүрдүн өтө начар көмүрлөр келип атат. Анан толугу менен газ эмес, толугу менен ошол көмүр менен жагылып, ошол смогтун кесепети бирден бир ошол ТЭЦ. Ал эми жанагы конуштарга эми газга өткөзүш керек маселеси ошол учурларда катуу тургуздук эле ишке ашпай калыптыр. Мына жанагы токтомдун аткарылышында Новиков бир жуманын ичинде эле ошол шартты түзүп берип койду. Азыр РСК банк менен Айыл банк чогуу Газпром менен жанагы газга өткөзө турган котелдорду, алар кымбат, 60 миң, 50 миң, аны көтөрө албайт, аны сата албайт. Ошону мындай узак мөөнөткө рассрочкага ошол газдын үстүнө эле кичине кошуп, бир 5-6 жылга бере турган мөөнөттүк ушундай иш-чараны кылып атат. Андан сырткары шаарда болгон бардык котельнийлар, шаарда болгон бардык банялардын бардыгын газга өткөзүү иш-чарасы да каралып атат. Ушундай чараларды мурда эле көрсө болбойт беле? Буга жеткирбейчи? Мисалы, быйыл өзгөчө кара түтүн каптап атат. Эми биз депутаттардын 2 түздөн-түз функциясы бар. Бул мыйзам жазуу жана көзөмөлгө алуу да. Ошол көзөмөлгө алуу функциясын мыйзамдыгы жазып, ошол жана токтомдон бери чыгарып коюп, бирок ошол көзөмөл жагы жакшы болбой калды. Ошон үчүн жана мен ачык айкын күнөөлөп атканын себеби мурдагы премьер-министрдин бул иш-чарага түздөн-түз күнөөсү бар деп эсептейм. Сиз депутаттык мөөнөтүңүздө кандай иштерди аткарып жетише алдыңыз жана кайсыларына жетишпей албай калдыңыз? Ошол жана мен айткан 2 функциясы бар. Ошол көзөмөл функциясы жана мыйзам жазуу. Мен ойлойм, өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө ушул 2 функцияны толук айкын аткардым деп айта алам. Анткени ошол 13 мыйзам жазып иштеп чыктым. Ошол айтып кеткен мыйзамдардын бардыгы бир гана элдин кызыкчылыгына иштей турган мыйзамдар. Андан сырткары жана көзөмөл функциясына ылайык бир топ сунуштарды да бергем. Жакшы сунуштарды, алардын дагы ишке ашуусунун алкагында иштеп жүрдүм. Мына мисалы жанагы департамент туристическая полиция деп коет го, ошол туристик полициясынын түзүлүшүнө дагы мына түздөн-түз салымды коштум деп айтсам болот. Ошол шаарыбызга жанагы күйүүчү май менен эмес, газ менен жүрө турган автобустардын келишине ошол сунуштарымдын бири болчу. Жана ошондой эле жана троллейбустарда дагы
жаңылаткан троллейбустардагы троллейбустун линиясы токтоп калса, бүтүп калса, андан сырткары да бир 15-20 километр жүрсүн деген ошого бир топ жакшы сунуштардын алкагында иштедим, ишимди алып бардым деп эсептей алам. Эми маселе мактангандан эмес, жок, айтып коюш керек. Сиз ошо суроо бергенден кийин көбүнчөсү ошол депутат болгондо келип ошол жерден акча үмүт кылышат, же ошол жерден байып кетем деп мындай неме кылышат. Меники тескерисинче болду. Мен өзүмдүн ошол айлыгымдан бир 5 эсе деп айтайын, бул жагы эле жана көбүн айтпасам дагы 5 эсесин тескерисинче ошол элге кызмат кылып бердим деп айтсам болот да. Жогоруда ата-энебиз тамак жасаганды үйрөттү деп калдыңыз. Ошондо ата-энеңиз жөнүндө айтып бересизби? Эми Кудайга шүгүр, ата-энеме ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай ата-эне болгонума кубанамын. Ата-энем эми Кудайдан кийинки эле ошол ата-эне деп эсептейм. Алар болгон өз салымын кошту. Мен кандай жетишкендиктерге жетишсем, бул албетте ошол ата-эненин кылган салымы жана берген тарбиясы деп эсептейм. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарын ар кандай сын пикирлерди айтып келишет, чимкирик дегендер бар. Ошол сын пикирлерге кошуласызбы? Бизге депутаттарга бир гана баа бере турган бул эл өзү. Ошондуктан эл эгерде ушундай бааны берсе, аны толук биз кабыл алышыбыз керек жана ага чычалабай толугу менен биз ошого макул болушубуз керек. Бирок андайды келтирбеш үчүн аракеттерди кылыш керек да. Биздин өзүбүздөн кетти деп айтсам жаңылышпайм. Анткени эми аны мына заманбап технологиянын баардыгы көрүнүп турат. Ачык айкын сиздер да чагылдырдыңыздар. Баардык массалык маалымат каражаттар да баардык жерде турат. Бизден дагы кеткен үчүн ошондой атка конуп атабыз да. Бирок эми баардыгы эле жаман деп айта албайм. Эми арасында жакшы иштегендер, арасында тажрыйбалуу, өзүнүн мындай көп микрофонго чыгып сүйлөбөсө дагы, бирок жерлеринде өзүнүн эли үчүн жакшы жумуштар кылган депутаттардан жок эмес. Мен бир ушул сунуш менен чыгып аттым эле, жакын араларда аракет кылам ушуну кабыл алганга. Жанагы добуш берип атканда, ошол добушту ар бир депутат өзүнө бериш үчүн жана опечаток палец менен, же болбосо Face ID деп коет го, ошо менен гана бере турган ыкманы түзүп берсек, анда ошол көпчүлүк депутаттар кызыкпайт эле да. Себеби ал жерге кызыккан көбү ошол өзүнүн жанагы статусуна ээ болуп, каалаганда келесиң, каалаганда келбейсиң, каалаганда ордуңа бирөө басып коет, өзүңдү мындай каалагандай жүрөт экенсиң да. Эч бир мындай көзөмөл жок болуп калат экен да. Элди кыдырганда эл тарабынан кандай сындарды угасыздар депутаттардын дарегин? Биринчи кезекте эле эми баягы депутат деген сөздүгө ушунчалык жийиркенүү сезим болуп калыптыр элдечи. Бир жакшы кабыл албайт да, ачык айтканда. Анан мен мисалы кайсы жерде болбойн, бир ушул күнгө чейин ачык айкын бир критика окуган жокмун өзүмө адресиме, бирок жалпысынан депутаттар силер ушундайсыңар деген немени уккам да. Кандайсыңар дейт? Эми силер жана сиз айткан ошол силер баардыгыңар эле чимкирик сыяктуу иштебейсиңер, карабайсыңар. Кыргызстанда болгон баардык проблема ушул депутаттар жаратат аткандай эле ушундай аң сезим бар да. Өзүңүзгө жаккан жана жакпаган сапаттарыңыз жөнүндө айтып бересизби? Эми жаккан деп мындай мактанбагандай болойм, бирок ушул кандайдыр бир ишти албайын, ошонун аягына чыкмай сайын тура албайм да. Анан жоопкерчиликти алгандан кийин, анан сөз бергенден кийин ошонун аягына чейин чыкканга аракет кылам ар дайым. Ал эми беркиндей жагы, ал эми мен кичине шашма келем. Бир топ учурларда мындай шашып кетем. Ошонун алкагында кээ бир чечимдерим мындай туура эмес алып келип калат, же болбосо туура эмес мындай жолду тандап калышым мүмкүнмүн. Ошол учурларымды гана белгилеп кете алам дейм. Калган жагынан эми иман жолунда жүрөм. Мен өзү баардык нерсеге кылганымды мындай тез бүтүргөнгө аракет кылам. Бул жана сиз айткан жакшы жагы ошол. Мисалы мен мына Айзамол соода борборун кургам, 60 000 квадратты бир жылда бүтүргөм да. Негизи мындай проекттер өзү 2-2,5 жылда бүтөт. Бирок ал менин шашмалыгымдын тез бүтүргөнүн себеби бул мындайча айтканда бизнеске жакшы нерсесин алып келет. Жаман жагы эми ошол эле шашып атып бир жанагы туура эмес кылып аласың да, жанагы. Сиздин атаңыз да саясатта жүргөн киши, анан саясатка аттанып жатканда кандай кеңештерди берген сизге? Эми атам өзү кичинекейимден бери ушул эсимде калыптыр. Эмне үчүн ошол саясат жолунда да кеткен бирден бир себеби ушул болуш керек. Анткени мен кичинекей болгондо атам ушул жана үйдө
мына выступленияларды кайталап, кагаздарды окуп, анан ар дайым эле телевизордон жаңылыктарды көрүп, айтор ошо кичинекейимден баштап эле ушуга көнүп калган экенмин да. Анан атам өзү дагы өзү алып барып мени ушул политехте мен окугам, сен да балам мени коштоп ушул политехти оку деп берип койгон. Өзүм болбосо гуманитарный жак менен кетип аттым эле, тил үйрөнүү жагына. Анан айтор бирок мектепти окууну бүткөндө анан айтты, мына эми балам аталык парызды аткардык, мындан ары мына өзүңдүн турмушуң өзүң болуш керек дейт. Бирок ал өтө мындай айтканда опыту чоң, атам билет бул сфераны, ошон үчүн мен кеңеш менен айрым учурларда кайрылып кеңешимди сурап турам. Парламенттин мөөнөтү бүтөйүн деп калды. Мындан мөөнөтүңүз бүткөндөн кийинки пландарыңыз кандай? Кийинки шайлоого барасызбы? Өзү негизи жана айтып кеткендей, ушул шайлоого чейин биз бир топ азыркы депутаттар менен, бир 9-10 депутат менен чогуу өзүбүз барбайлыбы, ушул жаңы шайлоо келип атат, өзүбүздүн ушул эл да талап кылып атат, жаштар келсин деп балдар менен сүйлөшүп чогуу кетмей болгон элек өзү негизичи. Анан шайлоо жакындап баратканда бир топ жагдайлар менен кичине ошол өзүбүздүн ынтымагыбыз келишпей калып, биз кайра чачырап кетип, биз ар кандай партиялар өзүнө тартып алып, ошол иш аягына чыкпай калган да. Бирок азыр ошол Кудай бекерден кылбаптыр деп жана айтып кеткендей, демек кайра ошол шанс келип атат. Биз кийинки парламентте өзүбүз дагы баралы деп чечтик. Эми азыр ошол партиянын атын же болбосо мындай курамын айта албайм, бирок жакын араларда, мына февраль айларында биз сөзсүз түрдө ачыкка жарыялайбыз. Сиз студенттерди чет өлкөгө жиберип, аларды каржылап келатпайсызбы окуусунчу? Ошол боюнча айта кетесизби? Азыр бул программа иштеп атабы? Канча студент билим алып атышат? Эми бизде Кыргызстанда мындай газ же нефть жок. Өз туура мындай Кудай берген жаратылышыбыз, өзүбүздүн гендерибиз бар. Бирок ошол эле учурда бизге окшогон бизден да өтө начар мамлекеттер убагында ошол келечектеги кадрларга салым кошуп, жаштарга салым кошуп, ошол менен мамлекетин өнүктүрүп кеткендердин бири мисалы Сингапур. Алар эмне кылды? Ошол бүт жаштарды өз убагында сыртка жиберип, алар менен контракт түзүп келгенде ошол тажрыйбаңды, илимиңди, билимиңди мамлекетиңе иштетесиң деп ушундай келишим менен кетишкен да. Ошонун алкагында бир аракет кылып көрүп, ушуну мамлекет колдоп кетсин, же болбосо же башка ишкерлер колдоп кетсин деп жасадык эле. 22 студентти убагында тандап алганбыз. Ошонун 17си Кытайга, калганы Германияга деп сүйлөшкөнбүз. Бирок жана пандемия болуп калып, алардын бардыгы азыркы учурда онлайн окуп атат. Бир гана Германия июлда ачабыз деди, июлда кетип атышат. Германияга калгандары эми ушул онлайнга окуп калат го деп турам да. Эгерде ачса, жакынкы эле рейстер менен алар да учуп кетишет. Москвада иштеп жүргөн Бекзат деген интернеттен карманы бар эмес беле? Ооба. Ошол баланы да сиз жибергенсиз? Ооба. Ал Бекзат ошол Москвада мигрант болуп иштеп, өзүнүн кыялы келип Германияда окуйм деген кыялы айтылып калбады беле? Ал убакта биз ошол Германияга дагы сынак өткөзүп атканбыз. Анан биз ошол болгон ошол Бекзатты сынагы жок өткөзгөнбүз. Ал июлда кетет, виза бүт маселеси чечилген, окуусу алдын ала төлөнгөн бардыгы. Азыркы учурда онлайн менен окуп атат. Аны июлда келсин деп кабарлашыптыр. Мен ойлойм, июлда барып калса, ал дагы жанагы өзүнүн кыялына жетет деп ойлойм. Бирок өтө тың бала экен, жакшы бала экен, ата-энесине күйүмдүү бала экен. Мен ойлойм, мындай балдар өз мамлекетине дагы күйүмдүү болот деп ойлойм. Хирург деген кыйманы атыңыз бар экен. Бул ат эмнеден улам коюлуп калды эле? Эми ал көп деле мындай көп эске тутпай турган нерсе, бирок жаш кезинде ар бир балдар мындай мушташат эмеспи? Ошонун эле алкагында биз да ушул Бишкек шаарында мектептердин арасында мындай район болуп бөлүнчү эле, ошол райондордун арасында эле мындай шок кылып эле мындай хулиганчылык кылып мушташып жүрөт элек. Анан эми ал эмне болуп калган, ал ошол учурларда эми баягы мектептин класстардын эң алдында жүрүп, мушташтарда дагы алдыда жүрүп, коркпой, ошо ар кандай нерселерге мындай кете берет элек. Ошого ушундай сын коюп калган деп ойлойм. Анан
ошол учурларда жанагындай оюнчук болчу эле, жана бычакты бабушка деп коет эле. Ошону дагы бир жакшы ойнойт элек да. Ошо жашчылык кезде ал жөнөкөй эле мындай атрибут катары эле ошону жакшы ойнойт элек. Ошонун үчүн эле айтылып калган, ал мындай анын алкагында жаман нерсе деле жок деп ойлойм. Депутат болгондо мушташкан жоксузбу? Жок, эми ал жакшылык. Азыр эми анча спорт менен машыгып турабыз, жакшы жаман энергиябызды ошол жактан чыгарып турабыз. Беркинде мушташка барсак туура эмес болуп калат биздин жашта. Анткени биз эми эл өкүлү болгондон кийин андай нерселерге барбашыбыз керек. Эми көрсөтүүнүн шарты боюнча бизге келген конок ушул студияда бир сырын калтырып кетиш керек. Ошондо Марлен Маматалиевдин эч кимге айтпаган сыры. Мен даярданып келсем болмок. Студент болуп жүргөндө эми ошол учурларда баягы ырдап жүргөн биздин мындай айтканда шоу бизнес жакта жүргөндөр өтө кызыктуу эмеспи? Анан аларды баардыгы эл таанымал, анан барып мен дагы бир ырдайынчы, мен дагы ырчы болоюнчу деген оюм бар болчу, чын айтканда. Анан кандайдыр бир эме болуп калып, конкурс болуп калды. Ичара курсташтардын арасында бир майрам болуп калып, анан келип эле мага досуң экөөңөр ырдашыңар керек деген тапшырманы берип калды агай. Мен аны эңсеп жүрсөм, ойлоп жүрсөм, кылайын деп анан ошол элестердин бир ырларынан ырдайлы деп аракет кылып даярданып баштадык. Даярданып баштап, эмнегедир мындай жана даярданып атканда жакшы эле болуп аткан, бирок элдин астына чыкканда, элге чыкканда экөөбүз такыр ырдай албай, бирөөбүз алдыга кетип, бирөөбүз аркага кетип калып, мындай жатканда элдин астында ишке ашпай калды ошол оюч. Ошодон кийин мен ошол замат микрофонду койгондо өзүм үчүн айткам, мен эч качан ырчы болбойм, бул меники эмес экен, бул жол меники эмес деген ушундай бир сыр деп койсом деле болот. Муну деле сыр болбосо кайсы ырды ырдадыңыздар ошо сахнада? Элес тобунун кайсы ырдын? Жана элес тобунун жанагы эстей албай атам, кайсы экен эле, жанагы жакшы атын эстей албай атам. Менимче ырдын эле башын баштап койсо мүмкүн азыр кайталап берет элем. Кандай ырлар бар? Ошо ошолбу? Биз жүргөн айлы түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда, көзүмө секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Эми ошол ырдан кийин такыр ырдабай койдум да. Ошо менен бүтүргөм мен. Болду, мен ырдабайм деп. Ошодон кийин мен ырдабайм. Ошодон ошо канча жыл болду, арадан канча бир 15 жылдай болуп калды. Адан да ашып калды окшойт. Ошодон бери мына бир дагы ырдаган эмесмин. Тойдо дагы, өзүнчө отурганда дагы, мына биринчи жолу сиздердин эмеңиздерде дагы бир эске келип ырдап койдум десем болот. Анда эмесе ушундай жагымдуу нотада бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Сизге келип убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Баардыгыбыз кыргыз эли менен чогуу аманчылыкта бололу. Жакшы жылдардан болсун. Ошо Кудайым ушул жылы бизге береке берсин деп тилек кылып турайлы. Урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, ушуну менен Галстуктар долбоорунун 2021 жылдагы алгачкы көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Абдрахманович Маматалиев болду. Кайрадан кийинки көрсөтүүлөрдөн жүз көрүшкөнчө баарыңыздар саламатта туруңуздар.